Бүгүнкү күндө дагы негизи эле жаңы жыл болуп, өзгөчө жаңы жылга атмосфера түзүлүп, кайда жүрсөк дагы баарысы өзүнүн иштерин бүтүрүп алалы деп турган учуру 2025 жылда мен ойлойм, албетте ар бир адам үчүн дагы жемиштүү жылдардан болду деп. Ушул 25 жылда жечпей калган көптөгөн ийгиликтерге 2026 жылдагы жечкенге сөзсүз түрдө насип кылсын, аракеттерди кыла берели. Азыр болсо сиздерди экранга жакыныраак чакыралы дейли, анткени дал ушул бүгүнкү 30 декабрдагы бүгүнкү майрамдык эфирибизди дагы өзгөчө көрккө бөлөй турчу өнөрлүүлөр, таланттуулар дагы келген, дал ушулар меймандар менен да кызыктуу маек болмокчу. Эмесе келген меймандарыбызды тааныштыра кетсем, Каракол шаарында Балдар искусство мектеби бар. Дал ошол мектеп көптөгөн жаштарды, окуучуларды алып, 5 жыл аралыгында, 4 жыл аралыгында сонун музыкалык аспаптарга ырдаганды, күүлөрдү черткенди, ар кандай аспаптарга дагы үйрөтүп келишет. Андыктан дал ушул Балдар искусство мектебинде дээрлик 85 жылдан бери эмгектенип келе жаткан эжейибиз бар. Ошол эжейибиз бүгүн конокто, Жылдыз Узакбаева эжейибиз, жана дагы бүгүнкү күндө анын окуучусу дал ушул искусство мектебинде 2 жылдан бери комуз үйрөнүп, күү үйрөнүп жаткан Бекназар Советбеков деген манакей жигитибиз, инебиз бүгүн бизде мейманда. Саламатсыңарбы Жылдыз эже? Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер атайын мынакей таң эрте келип бизге ушундай жакшы өнөрүңүздөрдү тартуулап, жакшы маек куралы деп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи эле мынакей эртең бүсүн жаңы жылда келгени жатат, жыл оошкону турат десек дагы болот. Анан дээрлик 85 жылдан бери эмгектенип келе жатырсыз, ушул жылдардан бери ал кезде Союз мезгили экен, канча деген убакыт өттү, эртең мынакей жыл тогушса дагы бир жыл кошулганы турат. Анан ошол убактан берки ошол сабак берип келе жатканыңызды, канча деген окуучуларды тарбиялап, чоңойтуп өстүрдүңүз, жана дагы бул чыгармачылыкка сиз кайдан эмне болуп келип калдыңыз эле? Өзүңүз музыкалык окуу жайда окудуңуз беле? Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Саламатсыңарбы? Ушу мен азыр биринчи айтарымасында ушу кыргыз элимди келе жаткан жаңы жыл менен куттуктап коеюн деп ойлоп атам. Жаңы жылыбыз бизге жаңы ийгиликтерди алып келсин, молчулукту, токчулукту алып келсин, дагы көптөгөн өнүгүүлөрдү алып келсин. Анысы деле ушу биздин президентибиз Садыр Жапаров кандай сонун жумуштарды аткарды. Азыр андан да жакшы өнүксөк деп ойлоп атам. Баарын элди баарын ушу жаңы жыл менен куттуктайм келе жаткан. Өзүм болсо ушу 78 жылы биринчи жолу комузду кармап, ата энем мектепке апарып ошо комузга киргизген. Ошондо комуз үйрөнүп, анан бир 3 класс окуп калган убакта эмеге чыктым. Ошо Машпотойду черттирип, анан ошо биринчи жолу экранга чыкканда аябай жаман ушундай волноваться этип кичинекеймин да анда. Анан ушундай экранды жаныбызга алып келгенде мындай черте албай улам дубль кылып атып, толкунданып атып, ошондой чертип анан биринчи жолу ошол телевиденияга чыккам ошо кичинекей чагымда, 3 класс окуп атканда. Эми ошо бойдон окуп, анан музыкалык мектепти бүттүм. Андан кийин музыкалык училищега тапшырдым, окуу жайына. А жерден Төлөн Касаболотовичтен сабак алдым. Биздин убакытта окуп атканда бир нота жок, мындай угуу маңдай тескери отургузуп алып эле нотасыз эле үйрөткөн да. Азыр эми баягы кийин ноталар чыгып, анан балдар ушу нота менен үйрөнүп алып, унутуп калган кайрыктарды ошо нотаны карап алып үйрөнсө болот. А биздики болсо ошо үйрөткөн кайрыктарды унутуп калганда аябай жаман переживать этип ушундай үйрөнгөнбүз. Ошо боюнча мына окуу жайды бүткөндөн кийин эле келип, даже бүтө электе келип иштеп калдым ошо биздин мектепке. Ошо боюнча эмгектенип келдим. Ошол күндөн ушу күнгө чейин иштеп келдим. Көптөгөн балдарды окутуп бүтүрдүк. Азыр балдарыбыз мектептерде жанакы комузду дүйнөгө тааныткан окуучуларды чыгардык. Буюрса ошо балдарыбыз азыр Бишкек шаарында иштеп,
эмгектен жүрүшөт. Ең соңы негізілем шында мына ошол жылдардан бери эмне деген окуучуларды тарбиялап анан бүгүнкү күндө мынакей Бекназарга окшогон дагы жаштарды дагы тарбиялап атыпсыз. Сен Бекназардан да сурап көрөлү. Бекназар, негизи эле сен бул комузга кайдан келип калдың, кантип чыгармачылыкта эмне үчүн ушу комузду тандап алдың, кантип күү жагына өттүң? Негизи менин мамам комузга алып барган. Мамаң өзү да комуз чертеби? Жок, чертпейт. Мени сезип, жүрөгүм менен сезип, анан ушул мен кыйын экенимди көрүп, сезип, анан комузга алып барган мени. Эжейге барып, анан сразу экзамен тапшырып, комузга кетип кеттим. Сен өзүңө жагат да, кызыкчу белең комузга негизи? Кичине кызыкчумун. Анан эми азыр мынакей 2 жылдан бери ошол жакта окуп, үйрөнүп турсаң, анан комуз үйрөнгөн кандай экен? Оор болот бекен же жеңил эле болот бекен? Мага негизи жеңил эле. Жеңил эле болду, Ооба. Эң сонун. Күнүнө канча саат кармап, үйдөн дагы машыгып чертип турасың? Жарым саат. Күнүнө жарым сааттан, Ай азамат, эң сонун. Анда 2 жылдан бери үйрөнгөн күйлөрүңөн чертип бербейсиңби андай биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, Кайсыл күнү үйрөндүң, кайсыл күнү чертип бересиң? Паровоз деген күнү чертип берем. Эң сонун. Паровоз.
Баракелде, Бекназар, азаматсың. Негизи эле бул эми комузда колонуп атканда эми буга чейин дагы комузлар да келген да жылжы. Ошолор келип, анан кээ бир айтат, мен ушундай жай гүйлөрдөн чертет экен. Мен ошого жөндөм бар, мен ошого кызыгам депчи. Анан Бекназар чертип атса мен ошол нерсени байкадым. Шаңдуу колдору баттан кыймылдап ушундай бир шаңдуу гүйлөр черткенге жакыныраак окшойт негизи, Бекназар ар мүнөздөгү гүйлөр чертет. Азыр ушу паровоз деген бул жана Ыбыр Айтманов өзү биринчи жолу Москвага барганда паровозду көрүп калып, анан ошонун паровозду көрсөтүп, ошол кандай от алдырып, анан жүрүп, анан жанакы катуу кетип баратып, анан ошо токтоочу жайга жакындап калганда анан акырыңдап отуруп, анан токтогон ошол мүнөздөгү күүнү чертип берди да. Ошол сонун экен, чындап эле баягы күү менен ошол паровоздун жүрүп баратканын элестетип туруп атпайбы? Анан өтө керемет. Негизи эле жылдызчы ушунча баягы жаңы келген дээрлик 30-40 жылдан бери ошо сабак берип келе жатасыз. Анан жаңы келгенде балдарды эмнеден баштап үйрөтүп баштайсыздар? Негизи эле комузда дегенде кармагандан үйрөнүш керек го дейм, эң башында. ооба да. Эми ар бир окуучу келгенде биринчи эле комуздун түзүлүшүн, кандай эмнеден жасалат, кандай келип жаралып калган комуздун ошол эмесин баарын көрсөтүп айтып беребиз биринчи. Анан кайсы жерде азыр ноталар кайсы позицияда жайгашкандарын баарын көрсөтөбүз. Биринчи бир 2 сабак ушундай өтөбүз. Андан кийин анан комуздун шилтемдерине үйрөнүп, андан арынан кете башташат балдар. Бекназар, ушул эми паровоз күүсүн сен канча убакытта үйрөндүң? Бир жуманын ичинде. Бир жумада үйрөндүңбү? Мен бир ай, 2 ай дейт го деп атсам, бир жуманын ичинде. Эң сонун. Демек, бул да болсо сенин жөндөмүң, кызыгууң бар экенден кабар берет эмеспи? Дагы барбы көө чертип бердиңерчи? Кайсыл күүнү чертип беребиз? Өзгөрүш шыңгырама. Өзгөрүш шыңгырама, Эң сонун. Баракелде. Керемет. Негизи эле ошо бул да шыңгырама болуп шыңгырап, өзгөчө да шаңдуу күүлөрдүн бири экен. Анан мындан башка дагы аспаптарды дагы ойнотуп коесуңбу? Билесиңби ойногонду? Кайсыл аспапты ойной аласың? Мен оз комузду, Аны да үйрөнүп жатасың, Мынакей ар тармактуу турбайбы? Анда оз комуз бул жерде болсо, анда оз комуздон дагы жакшы билсең чертип бербейсиңби анда? Жалпы көрүштөрүбүзгө бизге дагы. кыялдануу. Кыялдануу, эң сонун.
Баракелде, мына сага чыныгы талант, Жалпы бул жерден дагы көрүүчүлөргө да айткым келип турат. Мынакей азыр Бекназар өзү 2 жылдан бери дал ушул балдар музыкалык искусство мектебинде окуп жатат. Анан өзү 5-класста окуйт мектепте. Азыркы учурда эле ушунча талантка, ушунча өнөргө ээ болуп жатат. Кудай буйрса, мынакей көрүүчүлөрдүн да эсинде сактап калса ушул баланы баягы кичинекей кезинде көрдүк эле деп. Келечекте мен ойлойм Кыргызда өтө бир керемет болгон, Өмүрзак Кайыповтордой болгон, Асылбек Насырдиновтордой болгон өзгөчө бир мыкты күүчү, ооз комузчу, мыкты композитор болсун деп, буюрса ошого жетки. Азыр эле 5-класс мен ушул талантты көрүп жатам, буюрса келечекте да ошого жетет деп ишенебиз, Анан бул жерде баягы көрүүчүлөргө да айтып атсам, көрүүчүлөрдөн дагы SMS билдирүүлөр келиптир, сиздерге ошону окуй кетпейм өзүңүздөр бар кезде, Саламатсыңарбы, Кутман таң дейт, ишиңерге ийгилик, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаш жигитке ийгилик дейт, өнөрү өркүндөй берсин, эжекеге иштерине дагы ийгилик, жаңы жылы жакшылардан болсун деп тез олук каалайм деп Зындан айынан мынакей биздин көрүүчүлөрүбүз да билдирип калтырган экен. Андыктан терең ыраазычылык билдиребиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы, Анан эми жылы мынакей ушунча окуучуну тарбиялап келе жатасыз. Сиздин окуучуңуз эле 2 жылдын ичинде ушунча нерсени үйрөнүп жаткандан кийин, демек бул баягы кандай устат кандай болсо, шакирт ошондой болот эмеспи? Андыктан баягы сиздин дагы өнөрүңүздө өзгөчө бир баягы казып бүткүс тереңдик жатса керек. Андыктан сиз дагы бир жалпы көрүүчүлөрүбүзгө таң эрте мынакей жаңы жылдын алдында бир өзүңүздүн өнөрүңүздү тартуулап, жакшы бир чыгармаларыңыздан, күйлөрүңүздөн аткарып бербейсизби? Аткарып берейин. Айтып атпаймынбы? Биз окуп атканда ошо Төлөнгал Салотович көп күйлөрдү үйрөттү бизге. Анан ошо нотасы жок эле үйрөттү эле бизге. Анан азыр эми жакшы болбоду. Эмне деген күйлөрдүн баарын тең интернеттен алып үйрөнсөк болот. Ошол эми силерге кичинекей бир күү чертип берейин. Токтогул Сатылгановдун чоң кербезин чертип берейин. Чоң кербез, эң салам.
кандай керемет чындап эле. Негизи эле мынакей сиз чертип атсаңыз азыр жаныңызда карап отуруп мен да ушунчалык эргеп кадимгидей ушул күүнүн өзүнүн күүсүнө дагы кирип кеттим окшойт. Анан эми ушул күү чертип жатканда күү сизге канчалык деңгээлде эргөө берет негизи? Кылып чыгармачыл адамдар ушундай эргүү жан дүйнө башкача болот эмеспи? Ар бир күнүн өзүнүн мындай чертип атканда ар бир күнүн өзүнүн тарыхы бар. Кандай келип чыккан ошондой тарыхы бар. Анан ошо чертип атканда чарчап мындай болуп калганда ошо чертсең кадимкидей чоң жазылып өзүңө келип каласың да. Ошо баягы күнүнүн өзүнүн кадимкидей ишине кирип өткөндө негизи буга чейин да бир комуштар келип анан ошол жактан бирөө айтты эле күү чертип атканда күүнү жөн эле чертип коюу бар жана күүгө кирүү дагы бар депчи. Анан экөө келип чертип аткан, анан бирок экинчиси мындай эле чертип берген, ал өзү чындап эле күүгө жакшы кирет экен да. Анан ал күүгө кирип кеткенде аны менен кошо мен да кирип кеттим окшойт. Өтө керемет болот экен. Анан сиз чертип атканда дагы кадимкидей бир эргип мындай көзүңүздү жумуп ушул жерде эмес, ушу Токтогул Сатылганов менен биргеликтер жайлоодо шаар аккан суунун боюнда бир соонун күү чертип аткандай сезимдер калат экен, чындап эле. Өтө керемет. Эми кантсе дагы ушунча жылдан бери эмгектенип келе жаткандан кийин ушунча сонун күүлөрдө эмнеден күчтүү агайлардан да сабак алган экенсиз. Анан эми бир күү сурансам, эгер макул болсоңуз, кандай дейсиз? Чындап эле сиздин черткен күүлөрүңүз абдан адамга таасир берет экен. Кайсыл бир жакшы күүлөрдөн дагы бирдей чертип бериңизчи. Ушул баягы бүгүн мынакей жаңы жылдын алды болуп турат. Бүгүнкүдөй учурдан пайдаланып. Азыр эми Ыбырай Тумановдун Боз салкынын чертип берейин анда. Ошо Боз салкын деген күү дагы ошол чыгарылышы дагы ушундай чыгарылган күү да. Бул деген тоодогу, жайлоодогу элестетсеңер болот. Ошол күн кандай чыгып келатканда элдер ойгонуп, турушуп, анан өзүнүн тиричилик жумуштарын аткарышып, жумушка барып, анан жолдон келатып ырдап, бийлеп, анан кайра келип, анан ошо жумуштар бүтүп, анан уктап, баягы эс алган бир күндүк турмушун, жашоосун чагылдырган бир кичинекей күү бар. Алдын Ыбырай Тумановдун. Ошону чертип берейин анда. Эң сонун. Боз салкын.
ошентип жатып эс алышты деген мейвел өтөт экен. Керемет мынакей чындап эле кыргыздын мыкты таланттуу залкарлары мынакей комуздун күүсү менен бир күндүк жашоону чагылдырып алышкан эмеспи. Бул да болсо өзгөчө чоң биздин кыргыздын өзгөчөлүк таланттарынын бири. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуз. Ушундай өнөрүңүздү ушундай жаш моңго өткөрүп берип, ушул жаш моңдар сиздин аркаңыз менен биздин эжебиз жылжый эле деп өзгөчө айтып, таңдап жүрсүн дейле. Эми маегибиздин акырында мынакей эфирибиздин соңуна чыгып бара жатат. Келиңиз эмеске эркин сөз сунайын, эки микрофон. Өзүңүздүн каалоо тилегиңизди, саламдарыңызды, жалпы көрүшүлөрүңүзгө, кесиптештериңизди айтып, кимге болбосун жалпы айтып кетсеңиз болот. Ошо музыкалык балдар искусство мектебинде эмгектенип келип атам. Ушу кичинекей чагыман, жаш чагыман келип иштеп атам деп атпаймынбы. Ушул мектептин кандай көйгөй болсо, эмне болсо, ошо жүрөгүм менен ушундай катуу переживать этем. Ошол мектептеги жамаатыбыз аман болсун, ден соолуктары болсун, ошолордун көп балдарды, таланттуу балдар чыгаралы. Азыр биздин ушу школада кандай ар кайсы тармакта окуган балдарыбыз бар да. Ошонун баарын тең жакшы балдарды чыгаралы деп ошо коллективиме, өзүбүздүн баарына тең чоң салам жолдоюн. Иштерине ийгилик, ден соолуктар болсун. Аны менен кошо кыргыз элибизде токчулук, молчулук, бейкуттук жашоосун, тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун, балдарыбыз деген бактылуу балалыкта жашашсын. Ошол болгон жакшылыктардын баарын тең, ийгиликтердин баарын каалайм. Анан ошо силердин жамаатка дагы чоң рахмат. Ушу кичинекей баламды чакырып, ушу бизге конокко чакырып койгонуңарга чоң рахмат. Терең ыраачылык билдиребиз. Буюрса дагы да болсо өстүрүп жаткан ушундай окуучуларыңыз болсо, балдарыңыз, кыздарыңыз болсо, ким болбосун, кийинкиде дагы чакырсак, буюрса ошолордон дагы келип, эмкиде дагы же болбосо Бекназардын жаңы үйрөнгөн күүлөрүнөн дагы ошо келип жетип бересиз деп ишенебиз. Эми келиңиз Бекназар, кимге салам жолдойбуз, кандай каалоо тилек айтабыз, жаштын тилегин берет дейт, эмне кылып тилек кылабыз? Мен мамама, папама, эки бөбөгүмө, тайнеме, тайтама, чоң атама, чоң энеме салам беремин. Эң сонун. Алар азыр көрүп жатышабы сени? Ооба. Мынакей ушул Бекназардай уулду таап, тарбиялап, чоңойтуп, өзгөчө бир кыргыздын маданиятына, негизи эле өрп адат, биздин каада салтыбызга үйрөтүп жаткан ата-энесине биз дагы терең ыраачылык айтып кетели. Эми чындап эле азыркы заманда, санариптешүү заманында чындап эле мындай улуттук аспаптарга берүү, ооз комузду үйрөтүү бул өтө баягы сейрек кездешип бара жаткан өнөр. Андыктан Бекназардын да Кудай буйрса ушул тармакта чоңойтуп жаткан ата-энесине биз дагы терең ыраачылык билдиреличи. Анан экинчи апасы болуп калган сизге дагы терең ыраачылык, чоң рахматыбызды айтабыз. Анан баардык жерде болбоңуз, кайда барбаңыздар, кайда жүрбөңүздөр, кайсындай эл алдында мынакей ушинтип улуттук аспазуулун комузду даңазалап, үйрөтүп жүрө бериңиздер дейле. Бар болуңуздар. Бул акыркысы эмес, бул алгачкысы. Кудай буйрса кийинки эфирлерде дагы чакырабыз. Мынакей жыл жаңырып, анда 2026-жыл болуп калат экен. Ошол жаңы жылда жаңыча маектерди дагы курабыз деп ишенем. Чоң рахмат келип бергениңиздерге, ийгиликтер болсун. Мынакей ардактуу көрүүчү, бүгүнкү биздин эфирибизди өзгөчө бир көрккө бөлөгөн, өздөрүнүн керемет күүлөрүн, мынакей кыргыздын улуу күүлөрүн, жана дагы өнөрлөрүн, таланттарын арнап берген Каракол шаарындагы балдар искусство мектебинде дээрлик 35 жылдан бери эмгектенип келе жаткан биздин Жылдыз Узакбаева эжебиз, жана дагы 2 жылдан бери анын окуучусу болуп, билим алып, комуз үйрөнүп жаткан Бекназар Советбеков деген мынакей жигитибиз да бүгүн бизде мейманда болду. Чоң рахмат, терең ыраачылыктарыбызды билдиребиз. Сааттын жебеси чыкылдап алдыны көздөй, жылган сайын биздин эфирибиз да мынакей соңуна чыгып калыптыр.